Саламатсыздар, урматтуу Адыл Акжол YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен мен кайрадан эле Адыл Акжолмун. Эсиңиздерге сала кетсек, мындан биз бир жума мурун дал ушул үйдө жашап жаткан, тиги сөрүдө жашап жаткан 8 балалуу айым туурасында маалымат берип тартып кеткенбиз. Аты Нурия. 32 жашында 8 балалуу болгон деп маалымат айтканмын. Жакында 9-чу наристесин күтүп жатат деп маалымат берген. Дал ушул сиздер көрүп турган бул жактагы ошол сөрүчөдө 9 үй бүлө 9 адам жашаган. Азыр могул жакта курулуш иштери башталып, эл журттан келген жардамга жана ошондой эле өзү устатчылыкты баштаптыр. Нурия, кандайсыз, жакшысызбы? Айтып өткөндөй эле мен келдим. Саламатсызбы? Кандайсызбы, балдарыңызбы? Кандайсыңар? Салам деп койгула. Салам. Мен тартып кеткенден кийин кандай жыйынтыктар болду же ошолун айта кетсеңиз. Сен тартып кеткенден кийин ошо журттар чалып, берген акчаларын беришип, орзофтилерин берип, ошо 14.000 төгрө жыйналган экен. Ошого мына кеско блоктор алып бердим, семент куйду, сементтер алып бердим. Ошо эшик айнеграмдарды алдым. Ошого иштеттик акчаларды. Жакшы. Азыр бул жакта чай ичип отурган окшойсуздар, Мен да эл журттан келген каражатты тапшыруу үчүн келдим. Отура берсеңиз, ошол жакка отуруп, Кудай буйруса, тапшырабыз сизге азыр каражатыңызчы. Жолдошуңуз кайда? Элдин бардыгы эле, подписчиктердин бардыгы жолдошуңуз кайда деп сурап атышат да. Ол сууга кеткен, сууларга суу алып бериш керек, водос менен. Сачетте керек деген. Нурия же жалпысынан ошол элден топтолгон акча каражаттарды, аманатты атайын сиздерге тапшырып коеюн деп келдим. Бул жерде менин колумда турган 40.000 сом пул. Муну Россиядан иштеп жүргөн эмгек мигранты болуп, биздин чет жерде иштеп жүргөн мекендештерибиз салды. Жана ошондой эле Кыргызстан аймактарынан ушул сиздин жашоо тиричилигиңизге бир кайдыгер карабаган инсандар салды. Мунун атап айтканда, бул каражатты ушул бир инсан 5.000 сом акча каражатын салды, 5.000 рубль. Андан кийин ушул 500 рубльден, 300 рубльден, 100 рубльден салган адамдар болду. Ошондой эле акча каражатын сомундагы аябай, бир 30 сомундагы аябай салган мекендештерибиз болду. Эмесе ошол жалпы ошол эл журттан топтолгон ошол 40.000 сомду сизге тапшырып койсом. Санап алсаңыз деле болот. Акча санашты окумуш берип турбайсыз дейби? Ошол сиздерге акча каражатын салган адамдарга ошол жакшы дуаңызды берип койсоңуз, анан өзүңүзгө да канча акча салды эле негизи? Мага ошо азыр колумга түшкөн акчалар 14.000 төгрө. Эл сомуңузга да түштүбү? Эл сомго 1.000 канча бердим. Жалпысынан алганда эл журттан 50.000ден ашык акча каражаты топтолуп калыптыр, Эми бир жакшы ошол неме экран жыгачты алып келип берди. Жыгачыңыз бекер келиптир, аларда көрсөм азыр. Жакшы дуаңызды берсеңиз, ошол биздин мекендештерге, Кыргыз элине, жалпы эле ушул каражат салган инсандарга. Ошо биринчиден ошо алыс четтерде иштеп жүргөн кыргызстандык мекендештерине, aka-эжелерибизге чоң саламымды айтамын биринчиден. Сиздерге ден соолук берсин биринчиден Кудайым. Иштеген эмгегиңиздерди бизди аябай, жардамыңыздарды аябай бизге салып алып турасыздар, ошо видеобузду көрүп. Алла ыраазы болсун ушуларга. Кимден кимге акча салып мейган болсо, ошолордун баарына, үй бүлөлөрүнө, бала чакаларына тынчтык берсин, ден соолук берсин өздөрүнө, өмүрлөрү uzun болсун. Акчасын эки эсе акча кошто берсин ар дайым. Мен ыраазы болуп ушунчалык салгандарына, Алла ыраазы болсун баарынан. Сага дагы чоң рахмат, ушунча жүгүрүп келип жардам кыласың. Алла ыраазы болсун сага дагы. Ар дайым элдин кызматында болуп жүрө берсең дагы. Кана 10.000 кылып коелучу. 10.000 кылып койгулачы кана. Мына акбар,
Сен дагы бир бата берип койчу. Чоң рахмат салгандарга деп койчу, акча салгандарга. Россияда ака-эжелерге чоң рахмат деп коелу. Мороженое берем. Сен айтасың? Айт. Айтпайсың чоң. Чоң рахмат бар. Акча салган эжелер. Давай. Жаман конфет берет. Эй. Жаман бала болбо. Нурия эже мына азыр усталарда үйүңүздө иштеп жатыптыр. Ошол не иш болуп атат, ошону тааныштырып кетсеңиз биринчи. Могул жактан биринчи жыгачын алып келген дагы адамдар болуптур, Мына жыгачтарды алып келиптир, Буларды ким алып келди? Мага бир телефон чалды эле, бир Кайдыгер карабаган Ош шаарындагы ошо терек саткан жигиттер ошол теректи алып барып берели, тактайларды алып барып берели, үйүнө ылайык деди эле. Чалышты ошолор. Ошол чалдым. Аларга дагы Алла ыраазы болсун. Алла разы болсун аларга. Аябай жакшы пайда болуптур, Апалавкалар жасалыптыр. Колокуда сат эртеге биякта түшөм яп түткенен. Бияктын эмне кыласыз? Кышы келет. Кышы келе. Кышнап беребиз. Кышыңыз бар, Азыр иштеп аткан өзбек усталар бүтүрүп берет экен. Мына ошо балдар бүтүрөт. Алар кандай бекер жардам берип атабы же кандай кылат? Жок, акчага берилип иштеп атышат, бекер эмес. Акчага эле иштеп атышат, Эми ошол. Канчадан алса ошончодон көрүп берип атышат. Мынау өткөндө Айбек мырза бул жакты салып атты эле, эмне болду? Айбек ошо 5 катар көтөрүп, анан күн кичине бүгүн болгондо эле кетип калды күн жайып деп. Ошо ойдон келбей койду. Кудай буйруса келет, Айбек. Кичине эме болуп калдыр да. Күн бүркөө болуп, күнге ачылсын депчи. Аз эле калган окшойт буну, Да канча катар? 4 катар калды ошойт эле. 4 катар, Нар жакты тааныштырып берсеңиз эми. Ал жакты кандай эмне кылып атышат? Азыр өткөндө пескаблоктор менен уруп коюпсуздар, бийик болуп калыптыр, Бул жакты азыркы усталар кылып атат да, Буну Өзбекстандан чыккан балдар болот, өзбек балдар төртөө. Буну бир күн эле көтөрүп коюшту. Кече алып түшүрүп бердик эле буну Өзбектен. Бүгүн кечке ошону бүтүрүп коюшту. Кечке эмес, 4-5 кечени бүтүрүп койду. Өзбекстандан келген балдарбы? Булар ушунан чыктык. Ошо 15тен уруп берип атат буну. Эже эми кандай максаттарыңыздар бар? Ушуну айтып койсоңуз. Аз эл журттан келген акча сиздин кандай мүмкүнчүлүгүңүздү толукталат деп ойлоп атасыз? Эл журттан келген акча кыйла жардам берди бизге. Ошо мынягыбыз көтөрүлүп калды. Кантип бүтүрүп экенбиз деген ой болот эле менде. Ошо эл журтка рахмат, ошо кыйла жардам болуп, мыягы бүтүп калды. Кудай буйруса эртеге үстү жалып бүтүп калат мунун. Анан биякта бүтүрүшөт булар. Бул жак пагза менен бир күн белмелүү да? Анан ошол бүтүрүп бүгүн расчеттошом да мененчи. Усталар мененби? Биягын бир бүткөндөн кийин бир расчет койгула деди. Анан аягында күн келе сүйлөшөбүз деди. Мынанча бүтүрүп бересиңер, ушунчага кыш алып бересиңер деп айтты да бул усталар. Бул бүткөндөн кийин мына сөрү бузулат. Сөрү ысык болуп атат да. Мына жерге сөрү коюлат. Бул жака тандыр кылабыз. Сөрү тандыр кылат кезде. Устаңыздардын тамактары кандай болуп атат? Жакшы эле? Берип атасыз, Тамактар берип атам, ушу нандан кыйнап атам да азыр. Нандан? 200 сом нан сатып келем күнүгө. Нандан кыйнап тандырым жок. Духовка жок, духовкадан сиңип калган. Ушу нандан сатып келип атам күнүгө 200 сомду. Эл журттар деле азык-түлүк продукта берип атабы? Жок. Кичине акча салыш эле ошону менен болгон. Эже сиздин жолдошуңузду сураган адамдар көп болуп атат, абдан подписчиктер. Жолдошум эмне экен, үй салбайбы экен, жардам бербейби экен? Өткөндө Айбекке да жардам берип койсо болмок, бул жактанчы өзү жашаган үй да эми. Азыр каякта жолдошуңуз, эмнеге эме болбой атат? Жолдошум сууга кеткен, мына усталарга суу төгүп калып атабыз мемеде, үй ичинде. Анан булар иш токтоп калсын деп сууга кеткен, суу сүйлөшкөн элек. Кошумча маалыматты айта кетсек, эженин азыркы учурда 8 балаңыз бар, 9-нарсеңизди күтүп тажалабыз. Азыр 5 балаңыз интернатта, Интернатта азыр сабактар кандай болуп атат? Ал жакта жөнөтпөй койдуңуз, бар жагы бул жакта экен да үйүңүздө. Балдарым баары үйдө, мына жака жардам берип атышат да булар азыр. Окууда кичине айтып калды, эжеке агайлан сурадым да. Эми үй бүтүрүп алайлы, үй жок, кыйналып кетет, бүтүрүп алганыбыз жакшы деп. Сурамды. Быйылдан кийин кабыл эле окушат да эми.
үйүм бүтүрүп алайын, мыналарга жардам берип атат. Чоң балам 15 жылдан бери кыйналып кеттим деп айтты да. Акыры эч ким албай койду деп айтты. Ой ерим чат дегенде көп болду. Азыр алып кеткен акчаңы эртеге шипр алып берем буларга. Па эсептеп берди, 53 шипр алынат экен. Мына анан ашканны бул жакка билмей кылынат да. Чыгачпага катышып ушундай болмок да кимчиликтер. Анан азыр кечке мына булар менен рашат ошо мунун акчасын берем дечи биринчиден. Ondan aşkına şif kalp edeyim. Ben bir yakın çıkaçka aşıp kalsa çıkaçak benim de. Çet. Olmasın ki bir törpür de duvarına. Şap yaparsın. Atın kim senin? Muhammed'de. Atın kim? Anam müzik yapıp azaltı. Az moynu müzik. Nurik kim iken? Atası da. Şoqtan ötkende baldarың ушунда. Aslında öyle korkutma. Жоқ öyle şoqtan ötpey ушунда. Рахмат, Нурия эже, биз дагы баралы анда. Тынч болуңуз, Тынч болуңуз. Кудай буйрса, мына үйүңүздү жакшы бүтүрүп алыңыз. Мына жер навес болот экен. Кудай böyle үйүм бүтүп калып, бийил тойго болсом, бийилден чакырам сени дагы тойго. Кудай чыгарасы Кудай кааласа, насип этсе ушул күндө. Ушул үйдө тойлор болсун эже, тойлор болсун ушу. Ошо балам отургузамын. Тойго. Кичинекей балаңызды? Мен видео чыгырган да. Душмандарыбыз көп чыкты да. Неге душман чыгат эже? Сизге каяктан душман чыгат? Ошондой. Эми душман чыкты да бизге. Силер YouTube'да сүйлөшсөңөр дагы андай деген чыкты да. Ана Адыл Бүкаң сен о мен тилиң табыш алганда Манзура кече берсем эме ушундук да. Мен бир күн чыктым да айт күнү. Кичине акча чыгып келейинчи. Мешитке чыктыңыз беле? Акчам калдым, апам каям. Чыктым да айт күнү. Эртең мен айт окулду отун орып күндө ошол күнү чыктым да. Ошол күнү ошо жерде көрүп калбадым аны. Sen Adıl менен тил табышасың, мындай сүйлөшүп калсың Бүкаң менен. Мен onu мындай кылам деген сөздү. Эми майле эми баягы YouTube'га кайра чыгып тартыптыр деппи. Негизи мен бир эле жолу тартам да, бирден ашык тартпайм. Манзура эжени дагы бир эле жолу тартканбыз да. Аны мен Жок, ал тарт деген мен отказ кылгамын. Аны болгону мен башка бирөөлөр тарткан экен. Ошол программасын тартып, каражатын тапшыралы деп атап жатканда, ошол каражатын бөлүштүрүү иштерине комиссия катары катышып калгам да. Анан ол эжени сөз жок да кыскасы. Кызын бекер кылып да кызым да кылчу. Кызына дарый чыгып койгон билбем кечке айтып бүткөн уктады да кыз өлүп. Бир карап акча жыйнап кетти. Там дедим. Эми жамандаш эмес, уят дейли. Бир жакшына басып жүргөн кыз ондой отурусун ярап, ушуну Кудайдын көрсөтсө, онун бетер. Басак экен, баспай экен? Басат дей кызы, о бир жыл бечикте турганыбызда басып жүргөн кызы. Кийинки жыл өзүнүн көзүн ачкандан кийин кызын отургузуп коюптур класска. Болбойт да нерсе. Баардык адам деле аны карап чыкса болот да, эми Кудайдан коркуш керек кичине. Ачыгын айтып чыгыш керек да, мен ачыгын айтып чыкканмын го. Эже сиз ачык эле сүйлөйсүз. Рахмат сизге, тынч болуңуз. Мени не десе дей берсин, бирок бардыгына Кудай бар го. Тынч болуңуз. Рахмат. Сага да чоң.